Достор барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн биз сиздер менен рыноктон эң жөнөкөй простой стратегия менен достор биз сиздер менен акча таап көрөбүз достор. Биздин балансыбыз 1 217 000 сом достор. Бул счетумду кече күнү биз прямой эфирде торговля кылып көтөрдүк достор. Бул статистиканы мен сиздерге придумывать этпей элемин и бул реальный статистика достор. Реальный жыйынтык ушундай результаттар сиздер да калсаңыздар болот. Давайте мен сиздерге азыр түшүндүрүп кетейин. Бул торговый стратегия бардыгыңыздарга иштейт достор. Бардыгыңыздар сиздер дагы колдонуп бул стратегияны меникинде жасап тоже сделка ачып прибыль кылсаңыздар болот. Давайте ушул обучениябызда биз сиздер менен ушул индикаторду туура настройка кылганды и туура местодон ачканга биз сиздер менен үйрөнөбүз достор. И бүгүнкү максатыбыз биз сиздер менен балансыбызды хотя бы $1000 чейин көтөрүшүбүз керек болот достор. $1000 жетсек биз балансыбызды 1 300 000 сомго чейин жеткизет экенбиз достор. Итак, давайте биз сиздер менен платформага киребиз и бул жактан биз индикаторду башынан настройкасын коюп чыгабыз достор. Платформага киргенде биз сиздер менен могу вкладка индикаторы дегенди басабыз дагы и бул жерден биз Bollinger Bands деген индикаторду табабыз. Мынакей Bollinger Bands достор. Басабыз и бул жактан биз сиздер менен настройкасын коюшубуз керек болот достор. Период биз сиздер менен 20 коебуз и отклоненияны 2 коюшубуз керек болот достор. Все, сохранить этебиз дагы и көрөбүз достор. Бул жакта бизде графигибизге могундай ползуноктор чыкты да. Бизде бул жерде 3 график болот. Үстүңкү уровень жана астыңкы уровень достор мынакей. Үстүңкү линия жана астыңкы линия. И байкашыбыз боюнча графигибиз биздин могуреки ичинки коридорубузда жүрөт достор. Бул жактан биз сиздер менен, конечно же, үстүңкү Bollinger Bands'ибизге жеткенде 1 мүнөткө продажага ачабыз достор. Простейший стратегия. Эң жөнөкөй тилде айтып түшүндүрүп атамын достор. Бул жакта эч кандай кыйынчылыгы жок. Бул жакта сиздерге болгону кымбат баадан сатышыбыз керек болот, арзан баадан сатып алышыбыз керек болот достор. Башка мындай супер стратегия деген бул жакта болушу мүмкүн эмес достор. И мен сиздерге айтып берип түшүндүрүп атканым тоже реальность достор. И давайте байкайбыз. Биздин сделкабыз данный момент үстүңкү линиябыз Bollinger Bands'ибизде жүрөт достор. И байкашыбыз боюнча азыр данный момент графигибиз дагы үстүгө өсүп баратат. Дагы бир жолу бизде шанс бар достор. Давайте биз сиздер менен азыр 1 мүнөттүк таймфреймге өтөбүз. 1 мүнөттүк таймфреймибизде дагы мынакей Bollinger Bands'ибизден уже өсүп кетти да. Бул жерден 1 мүнөткө мен дагы сделка ача беремин достор. Экинчи сделка үстүрөөк уровеньден ачылып атат. Пока бул сделкабыз жабылганга чейин достор мен сиздерге түшүндүрүп айтып кетейин. Биздин телеграмыбызда достор бардык статистикаларыбыз, торговлябыз башталып атканда биздин торговлябыз 2 маал болот. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да достор биздин VIP чатыбызда. Ушул телеграмга кошулуп сиздер дагы результат алып көрүп, сиздер дагы торговля кылып биз менен баштасаңыздар болот достор. Бул телеграмдын ссылкасы ушул эле видеонун комментариянын башында болот достор. Ушул жактан бекер кошулуп алсаңыздар болот достор. Итак, биздин основной сделкабыз минуска жабылды, бирок дагы бир жолу ачкан сделкабыз бул жакта плюска жабылып атат достор. Акыркы 5 секунд и отлично достор. Плюска жаптык. Давайте разбираться этебиз. Эмнеге бул жакта биз сделкабызды продажага ачтык? Байкашыбыз боюнча мынакей бизде үстүңкү линия бар Bollinger Bands жана астыңкы линия Bollinger Bands линиясы бар да. И бул жерде графигибиз ушул ичинде коридорубуздун ичинде жылып жатат мынакей. Үстүңкү линиябызга келгенде биз 1 мүнөттүк таймфреймди байкап турабыз. 1 мүнөттүк таймфреймибизден бул жакта снижение качып атабыз достор астыга. Если бы график астыда жүрсө, астыңкы линиябызда, анда бул жактан биз покупкага ачмак элек достор. Биз бул жерден продажага ачтык и сделкабызды плюска жаап кеттик достор. Отлично. Bollinger Bands бизге реальный плюс алып келип берди. Балансыбызды биз как минимум хотя бы 10 000 сомго чейин уже көтөрүп койдук да. Кийинки сделкабыз мынакей Out NZD OTS болот достор. Bollinger Bands биздин линиябызга келди. 1 мүнөткө 3 сделка покупкага ачамын достор. Мынакей данный момент биздин линия Bollinger Bands'ибизге келип атат. Ушул учурлардан биз сделкабызды покупкага ачышыбыз керек болот достор. Мынакей астыңкы линиябызга кайрадан келди. Мынакей даже выход болду. Мындай карап турсак, линиябыздан чыкты Bollinger Bands'тен и бул жактан сделкабызды биз покупкага ачып атабыз достор. Маленький фитиль бизге сразу признак кылып көрсөтүп берип атат да, что график бул жерде линиядан чыкканда график резко көтөрүлүп атат. Көрдүңүздөрбү? И бул признак, что графикте линия Bollinger Bands'ибизде покупатель бар экенин деген билдирип атат достор. И байкашыбыз боюнча биз сделкабызды прям шикарно плюска жаап атабыз достор. Экинчи сделкабыз дагы плюска жаа бердик десек болот достор. Отлично. Давайте эми болсо үстүдөн мынакей 1 мүнөткө мен сатууга ачамын достор. 2 сделка менен мен сатууга ачамын. Анткени 15 секунддук таймфреймибизде бизде мына линия Bollinger Bands'ибиздин үстүнө кайрадан чыгып кетти. Мынакей үстүңкү линиябыз Bollinger Bands'тен выход болду. Мынакей 1, 2, азыр мына дагы бир жолу выход болуп атат достор. И бул жактан биз, конечно же, сделкабызды сатууга ачышыбыз керек болот да.
Мынакей мурдакы эле движенияны байкап биз болгону сделкабызды ачып плюска жаап атабыз. Балансыбыз уже 1 234 000 сом болуп калды. Жакшы результат болуп чыгып кетип атабыз достор. Бизге дагы 70 000 сом кылышыбыз керек болот. Давайте байкайбыз могул сделкабыз кандай болуп жабылат экен деген достор. Акыркы секундтар и үчүнчү сделкабызды дагы плюсовой кылып жаптык достор. Отличный результат. Давайте эми болсо биз кийинки котировкага өтөбүз. Кийинки валютная пара канадец японская иена ОТС болот. Бул жерде выход болуптур достор. Астыңкы линия Bollinger Bands'ибизден и 1 мүнөткө сразу покупкага ачабыз достор. Жирный сделка менен 3 опцион менен 5 000 сомдон 15 000 сомго мен сделкамды покупкага ачып атамын достор. Давайте разбор кылайлы. Бул жерде то же самое достор. Индикатор Bollinger Bands менен эле биз анализ кылып атабыз. Мынакей. Бул жакта выход болуптур бир жолу, бул жакта дагы выход болуптур и бул жактан продажага ачсак плюска жакмак экенбиз, бул жактан покупкага ачсак плюска жакмак экенбиз. Азыр мынакей дагы бир жолу выход болуп атат достор. Астыңкы линиябыздан чыгып атат. Бул жерден 1 мүнөткө покупкага ачабыз и сделкабызды азыр данный момент плюска жабышыбыз керек болот да. Давайте байкайбыз. Бизде дагы 20 секунд бар. Возможно, даже минуска дагы жабылып калышы мүмкүн. Анткени коррекция дагы болуп калышы мүмкүн да. 1 мүнөтүбүз жетишпей калышы мүмкүн. Ошондуктан давайте до конца күтөлү. Андан кийин сделкабыз плюска жабылды деп айтабыз достор. 3, 2, 1 плюс достор. Сделкабыз плюска жабылды. Отлично. Биздин индикаторубуз уже 5-чи сделкабызды плюска жаап берип атат. Дагы бир жолу ача беремин достор. 1 мүнөткө сатып алууга, анткени көрүп атканда деле астыңкы линия Bollinger Bands'тен бизде жакшы түртүм болуп атат достор. Ошондуктан дагы бир жолу ача беребиз. И бул сделкабыз 6-чы плюс болуп атат достор. 6-чы сделкабызды дагы плюска жаптык и балансыбызды уже 1 276 000 сомго чейин көтөрүп койдук достор. Вот такой вот ушундай результат достор. Простой, элементарный стратегия менен ушундай жыйынтыктарды биз сиздер менен алып атабыз. Конечно же, бул рынок достор. Рынокто сиздер ушундай акча реально тапсаңыздар болот достор. Бул кээ бирөөгө возможно мындай жомок болуп көрүнүп атышы мүмкүн да, бирок рынок, трейдинг, инвестиция, покупка и продажа онлайнда ушундай результат, ушундай чоң акча тапсаңыздар болот достор. Реально. Самое главное коркпош керек. Торговля кылып атканда шуганя боло бербеш керек. Ошондо гана бардыгы сиздерде жакшы болот достор. Итак, кийинки сделкамды Jot China OTS'тен ачтым эле. Сделкам плюска жабылды. Бул жакта менин запись токтоп калыптыр достор. Бул жакта мынакей 1 мүнөттүк таймфреймибизде үстүнкү Bollinger Bands'ибизден келип туруп, бул жактан мен сделкамды продажага ачтым достор. Запись бир аз токтоп калыптыр. Мынакей 1 мүнөттүк таймфреймде мына выход болгон Bollinger Bands'тен и бул сделкамды плюска жаптым. Давайте дагы бир жолу ачайлы 1 мүнөткө. Ушул эле жерден 1 мүнөткө дагы бир жолу продажага ача беремин достор. Мынакей выход болгон. Көрдүңөрбү? Выход болуп туруп эле 1 мүнөттүк свечада кайра резкий разворот болгон. Көрдүңүздөрбү? Кайра поглощение болуп кетейин дептир эле могул жерде. Мынакей резкий подъем болду, выход могул Bollinger Bands'ибизден выход болду и резко кайра графигибиз астыга түштү. Көрдүңүздөрбү? Бул Bollinger Bands'тин күчү сопротивление жана поддержканы реально көрсөтүп турат да. И мынакей сопротивлениябыздан графигибиз кайрадан түшө баштады достор. Болгону бир 5 000 сом, 6 000 сомдой эле калат, чтобы 1 300 сом, 300 000 сомго чейин жеткенге да. Так, 3 секунд. Так, 9 плюс достор. Отлично. 1 294 000 сом экен достор. Давайте дагы бир жолу биз ушул эле индикатор менен дагы бир жолу мынакей доллар швейцарский франк OTS выход болуп атат. 1 мүнөттүк таймфреймибизде 1 мүнөткө сатабыз достор. Сразу 2 сделка ача берейин. И байкашыбыз боюнча выход болду да, мынакей. Выход линиядан чыкты. Сделкабызды продажага ачтык достор. 3, 2, 1, 0. Бул 10-чу плюсубуз и бул сделкабыз дагы уверенно плюска жабылды достор. Балансыбызды 1 303 000 сомго чейин көтөрүп койдук достор. Ушундай жыйынтык менен, ушундай стратегия менен достор биз сиздер менен бул видеороликти аягына чыгарабыз достор. И видеороликтин аягына айтып кетмекчимин достор, биздин Telegram каналыбызда күндө 2 маал торговля болот. Күндүзү саат 3тө жана кечинде саат 9да достор. Сиздер дагы кошулуп, сиздер дагы биз менен ушундай торговля кылып, анализ кылып, команда менен чогуу торговля кылып акча тапсаңыздар болот достор. Бул Telegram каналымдын ссылкасы ушул эле видеонун комментариянын башында болот достор. Ошол жактан өтүп мага жазып бесплатно кошулуп алсаңыздар болот достор. Эми сиздер менен эмки видеороликтте көрүшөмүн. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн кечки саат 9да түз эфиримде күтөмүн.